хадисти 1000 жолу оку дейт. Бул Эргешбай атанын башынан өткөн ушул жорукта айтып берейин. Бир чети күлкүлүү, бир чети жөн эле чындык жолда. Эргешбай ата байланыш алып жазып калганда Жалал Абадтын казысы менден окуп кеткен бала экен дейт. Анан элден угуп ошо абышка айнып калыптыр деп, аябай бооруп, жакшы киши эле, кап, жакшы мугалим эле, жакшы адам эле деп ушинтип ойлоп. Анан молдолор келип, мага бооруп дейт, сиз айнып калган окшойсуз, эмнени жазып атасыз деп. Конечно, мындай түшүп кеткен адам эмнени жазып атканын түшүнөт беле? Түшүнбөйт да. Анан келип анан айтты дейт. Сизге шайтандан келип атыптыр мунун баары. Сиз айнып атыпсыз дегенен тиги киши айттым дейт. Алдыңа кетейин, мен бысмылдан башка эчтекени билбейм десем, анан бир паляларды жазып берди дейт. Муну 1000 жолу кайталаңыз, муну 300 жолу, муну мындай бир деме. Анан таң аткыча кайталадым дейт. Чын эле коем, тынч эле жашоодо жашайын деп. Жазган жокмун дейт, кайталадым дейт. Анан эртең менен эле ручканы шашып колума алдыртып эле анан эле бекер эле убара болдуң да, жаз эми деп койчу дейт. Анысы кандай айланайын, азыр сен таң аткыча кайталап суранган бекер эле убара болуп атасың. Андан көрөгөз бүгүнкү күн эртең кайталанбайт, эртең жаңы заман, жаңы күн, жаңы талап. Сиз замандын талабын окуңуз. Бир жерге чектелип болбой. Мына заман. Мындайынан окусаң намаз. Араб китебинде мындай ачты да намаз деп окуп алгандыр. Заман талабын оку, биякты көздөй оку сен. Күнүгө. Кайталанмага түшүп алдың да сен эч пайда болбой атат. 5 күн кайталоо жашоо болбойт көзү. Сен заман талабын оку, заманга кара өз. Сен заманды башкара бил. Анткени ааламдагы адамдагы тынымсыз өсүүдө. Жана Эргешбай атама жаздыргандай бекер эле убара болбо. Ал өзүңө зыян. Могу элге, журтка зыян. Анткени эскичилик менен жашаган эл, ошол адам, ошол жер банкрот болот, ар тараптан кырсыктайт болуп атат. Дагы ошо карапайым элдин, дагы ошо көктөн буйрулган илимдердин касиети менен кыргыз жергеси эли сакталып туруп атат.